Салам достор, барлығыңыздарга. Бүгін мен сіздерге кантип бир жуманын ичинде англис тилин үйрөнүп алса болот. Албетте ар бир адамдын өзүнүн жөндөмүнө, аракетине жараша болот деңизчи. Бирок эгер сиз мен азыр айтат кетүүчү эки ыкманы колдонсоңуз, күнү түнү бул ыкманын үстүндө иштесеңиз, анда сиз сөзсүз түрдө бир жуманын ичинде бир чоң жетишкендикке жетишесиз деп айта аламын. Же болбосо өзүңүздүн оюңузду эң эркин билдире аласыз англис тилинде. Анда эмесе кеттик, сиздерге эки ыкманы тааныштырып өтөйүн. Азыр менин оюмча баардык оюнда болсо керек. Мына ушул убакыттан пайдаланып, учурдан пайдаланып, сиздерге англис тилин үйрөнүүнү сунуштайт элемин. Анткени дегенде жөнгө же болбосо текке куратканды каалабайт элемин сиздердин бул күнүңүздөрдө. Англис тилин үйрөнүңүздөр, эгер сизде каалоо болсо гана. Биринчи ыкма бул англис тилиндеги ырларды көбүрөөк оңуңуз. Мен айта кетчү ырлар булар классикалык түрдөгү ырлар. Анткени сиздер R&B же болбосо, например, rock, pop же болбосо ушул сыяктуу рэп, ушундай ырларды көбүрөөк уксаңыз, анда сиз угуп жатканда кыйналып каласыз, кыйынчылыкка учурашыңыз мүмкүн. Ошондуктан мен сиздерге биринчи кезекте классикалык түрдөгү ырларды көбүрөөк угушуңузду сунуштайт элемин. Мисалы алып карасак, баардыгыбыз билебиз, Титаник деген кино, Селин Диондун Титаникке тартылган саундтрегин алып көрүңүз дагы. Ошол ырды тетрадька алыңыз дагы, эмнеде угуп жатасыз, жазыңыз тетрадька. Биринчи сабагын угуңуз, жазыңыз. Экинчи сабагын угуңуз, жазыңыз. Эмне деп жаздыңыз? Мисалы үчүн Every night in my dreams I see you, I feel you деп башталат. Андан кийин жазганыңызды канчалык деңгээлде туура жаздыңыз, же болбосо канчалык деңгээлде сиз ырдап жаткан адамды туура түшүнө алдыңыз. Салыштырыш үчүн анын үчүн сиз Google'га кириңиз. Google'га кирип көрсөңүз, сөзсүз түрдө ал жерде ошол ырдын тексти бар чыгат, сурасаңыз Google'дан. Анан салыштырып көрүңүз. Эгер 1% болсо дагы жакшы жазган болсоңуз, туура жазган болсоңуз, анда сиздин бул жериңизде бир нерсе бар деген түшүндүрөт да. Жок дегенде, эгер 50% туура жазган болсоңуз, анда абдан жакшы десем дагы болот. Канчалык көп ырдын үстүндө иштесеңиз, ошончолук деңгээлде сиздин тажрыйбаңыз аша берет. Эгер сиз бир жума күнү түнү бою иштесеңиз, анда чоң жетишкендикке жетесиз, айтып өткөндөй башында. Ошол экинчи салыштырып көргөндөн кийин өзүңүздүн каталарыңызды белгилеңиз, кайсы жерде ката кетирдиңиз. Ал эми андан кийинкиси болсо, ошол ырдын переводдун котормосун которгонго аракет кылыңыз. Кантип которулат ошолор? Мисалы алып көрсөк, биринчиси кандай башталат эле? Every night in my dreams I see you, I feel you деп башталат да, ошолор. В каждую ночь в своих снах я вижу тебя, я чувствую тебя деп башталат. Мисалы үчүн ошону которуп көрүңүз. Ошону которуп атып, анан кийин текстин баардыгын которуп көрүңүз. Текстин баарын которуп көргөнүңүздөн кайра эле Google'га киресиз дагы, ошол текстин переводун сурайсыз, котормосун сөзсүз түрдө кийин салыштырып көрөсүз, канчалык деңгээлде сиз ошол текстти туура котордуңуз. Эгер жакшы эле которгон болсоңуз, абдан сонун. Эгер бир аз эле которгон болсоңуз, макул эчтек эмес, дагы иштесеңиз, кийинки ырларда жакшыраак которуп баштайсыз. Эгер канчалык деңгээлде тетрадька жазсаңыз, бул жериңизде ошончолук көбүрөөк эсиңизде калат. Окуп кеткенге караганда тетрадька жазган көбүрөөк бул жагыңызда эсиңизде калат жана эмне деп которулат билесиз. Англис тилин үйрөнүү абдан эле оңой. Ошондуктан сөздөр бат эле колдонула берет англис тилинде. Эгер бир сөз биринчи ырда колдонулса, экинчи ырда дагы колдонуп калышы мүмкүн. Ошондуктан англис тилин үйрөнүү абдан эле оңой. Бул биринчи ыкма болду. Экинчи ыкма болсо, бул англис тилинде кантип баарлаша аласыз, оюңузду кантип жеткиресиз. Мисалы үчүн, айланаңызды караңыз дагы, көзүңүзгө биринчи эмне көрүнөт? Мисалы үчүн гүл. Гүл жөнүндө өзүңүздүн оюңузду айтыңыз, текст түзүңүз десем дагы болот. Өзүңүздүн оюңузду айтыңыз жана диктофонго жаздырыңыз. Диктофонго жаздырганыңызда канчалык деңгээлде сиз ударенияны туура коюп атасыз, канчалык деңгээлде сиз туура сүйлөп атасыз, канчалык деңгээлде сиз бат сүйлөп атасыз. Билесиздер, биз англисче сүйлөп жатканда акырыныраак сүйлөгөнгө аракет кылабыз, бирок ошол сөздөрдү бат сүйлөш керек. Кийинчерээк ошентип өзүңүздүн каталарыңызды байкай баштайсыз дагы, кийинки сүйлөп жатканыңызда ал нерселерди каталарды кетирбегенге аракет жасайсыз. Мына ошол эки ыкма менен эки ыкманы колдонуп
siz bir cuma boyu günü tünü işteseniz söz türdü çoğun bir жетишкендикке жетесиz. Ошон үчүн мен сиздерге бул ыкманы колдонуп көрүшүңүздөрдү каалайт элем. Эч качан дүйнөдө эмне болбосун чок көңүздөр сөз түрдө баардыгы жакшы болот, болгону өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдө иштеңиздер. Ал эми сиздер менен кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин деп калам. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.